Кечээ УКМК тарабынан кылмыш чөйрөсүндө маанилүү орунду ээлеп турган Алтуха деген ат менен таанылган Алтынбек Ибраимов кармалды. Мурдагы күнү эле Алтынбек Ибраимов эч кимден качпай Ички иштер министрлигине өзү келип кеткен. Ибраимов Алтынбек Тынчыбекович, 1979 4 октября. Эмнеге Алтынбек Ибраимов өзү келгенде эле камабай, анын артынан кубалап, автомат такап, карго онатып жатышат. Бул чын эле кылмыштуулук менен күрөшпү же жөн гана шоубу деген сөздөр айтылбай койгон жок. Криминалдык авторитет Алтынбек Ибраимовду кечээ Улуттук коопсуздук комитети камады деген маалыматтар тарады. Биздин маалымат булактарына ылайык, бир аз мурда милиция чакырып, жаманбы жакшыбы профилактика жүргүзүшүптүр. Ал түрмөдөн 5-6 жыл отуруп, жазасын өтөп, жаңы эле чыгыптыр. Ошол себептен улам Ички иштер министрлигинин Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы камаган эмес экен. Болбосо алар шаар эле камап салмакпыз дешиптир. Ал түрмөдөн чыккандан бери эч кылмыш жасаган эмес. Жана ооруканада дарыланып жаткан. Кылмыш чөйрөнүн башчысы Камчы Көлбаев кармалганда дагы бул жөн эле шоу дегендер болгон. Камчы Көлбаев түрмөгө камалгандан пайда жок экенин кийин интернетте тараган видео далилдеди. Тасмада түрмө ичинде кенен дасторкон жайылып, төрдө отурган Көлбаев карнап, ырырдап жаткандарды көрүүгө болот. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаров Кыргызстанда кылмыштуулук түбү орду менен жоголот деп айтып келе жатат. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин аз убакыт ичинде эле кылмыштуулукту жоюп койгон. Бизде дагы ошондой чындап күрөш болобу же эл көзүнө шоулор уюштурулуп, ошол менен тим болобу, аны убакыт көрсөтөт. Бирок учурда карапайым эл милициядан эмес, кылмышкерлерге таянып ишенип калганы факт. Малика Жумабаева, Бакыт Болотбек уулу, Наждак Медиа.